Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал тууралуу оперативдүү так маалыматтар жарыяланып турган COVID-KG сайтынын бүгүнтөн тарта жаңыланган версиясы иштеп баштады. Бул тууралуу маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин басма сөз катчысы Тимир Алхожоев билдирди. Анын айтымында үстүбүздөгү жылдын апрель айынан бери өлкөдө коронавирус инфекциясынын жайылышы боюнча официалдуу статистика жана мамлекеттик органдардын илдет менен күрөшүүдөгү иш-чаралары берилип келген. Кайра байланыш деген системаны реализовать еттик. Мисал үчүн биздин жарандарыбыз жака кирсе, суроо берсе болот. Ар кандай суроолор биздин мамлекеттик органга келип түшүп, анан жооптуу адистер суроого жооп берет. Расмий сайттын жаңыланган версиясында санариптик чечимдер камтылды. Атап айтсак, бирге координациялык борборунун иши киргизилди. Мында өлкөдөгү кайсы медициналык мекемелерге зарыл делген каражаттар керектиги чагылдырылган. Ошол эле маалда илдетти жеңүүдө кол кабыш кылууну каалагандар ыктыярчылар менен биргеликте жардам көрсөтө алат. Ошондой эле жарандар азык-түлүк алуу үчүн электрондук арыз бере алат жана дарыгерден кеңеш алуу үчүн онлайн кабылдамасына жазылса болот. Ошондой эле сайтта стационарлардын карталары да көрсөтүлгөн. Мында түнкү жана күндүзгү стационарлардын даректери, байланыш номерлери жана канча орун бош экендигин көрүүгө болот. Учурда картага Бишкек жана Чүй облустары камтылды. Эми дагы жакын арада башка аймактарда киргизилмекчи. Мындан тышкары вирустан сактаныш үчүн кандай санитардык нормаларды сактоо керектиги тууралуу кенен маалыматтар чыгып турат. Ал эми илдеттен айыккандардын организмин калыбына келтирүүгө багытталган дарыгерлердин кеп кеңештери берилет. Бардык мамлекеттик органдардын, министрликтердин, ведомстволордун пресс катчыларынан түзүлгөн топтолгон маалыматтар ошол сайтка жүктөлмөкчү. Бул сайтта жеке гана ошо пандемия шартындагы вирус тууралуу гана маалыматтар болбостон бириктирилген база болуп эсептелинет. Анын ичинде саламаттыкты сактоо, өзгөчө кырдаалдар тармагы, ошондой эле Кыргызстанга келип жаткан гуманитардык жардамдар, анын ичинен анын бөлүнүштөрү, ошондой эле ыктыярчылардын дагы бүгүнкү күндөгү жүргүзүп жаткан иштери менен таанышсаңыздар болот. COVID-KG сайтына республикалык штабтын Telegram баракчасы да тиркелген. Мындан улам жаңы маалыматтарды дароо сайттан окуп турууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Эми ата мекендеги IT-адистер башка региондордогу маалымат борборлорун тиешелүү жабдыктар менен жабдып, облустарды текши картага киргизүү боюнча кызуу иштерди жүргүзүп жатат.